Дагы бир жолу кутмантаңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, биз көрсөтүүбүздү улантабыз жана бүгүн биз конок күтүү темасында сүйлөшүп жаткан учурубуз, анан бизге коноктор келип калган учуру. Сөзсүз түрдө тааныштырып өтсөк, негизи эле Кыргызстандагы өзгөчө айымдардын бири деп айтсак болот. Анткени бул кыл-кыякта ойногон айым, музыкант, Алтын шаты президенттик сыйлыгынын лауреаты Залина Касымова бизде бүгүн конокто. Кош келдиңиз. Саламатсыздарбы? Кутмантаңыз кандай? Жакшы. Жакшы, аябай жакшы. Залина айым, алгач эле биз убакытты кетирбей бүгүнкү тема боюнча сүйлөшөлү. Конок күтүү деп теманы тандалып сөз кылып жатабыз. Сиз конок күткөндү жакшы көрөсүзбү же конокко барганды жакшы көрөсүзбү? Эми кандай десем, экөө тең эле жагат. Экөө тең жагат. Конок күткөндө дагы жакшы. Мындай аябай даярданып, өзүнүн бир мындай жакшы бир убарасы бар го. Анан балдар дагы аябай жакшы көрөт да, конок келет десе, таң эртеден менден биринчи алар даярданып баштайт да. Өзгөчө кызым кечинде жатар деле эртең бизге кимдер келет деп. Ушундай настрой менен уктайт да, эртең мен эрте турушум керек да, анан Кудайга шүгүр, ал дагы жардам берет. Азыр буюрса мындай жардам бергенге жарап калды. Анча-мынча столду даярдаганда ташып, тигини алып барып, муну алып барып, кичүүсү дагы жардам берип калат. Эми жакшы көрөм чынында да. Анан жана канча бут кирсе ошончо кут кирет деген сөз бар эмеспи? Анан сиздерге коноктор көп келеби жана ошо коноктор келгенде мындай тажаган күндөрүңүз болду беле? Коноктор Кудайга шүгүр эле келет. Чынында туугандар ары өтсө, бери өтсө кирип учурашып кетишет да. Анан эми кээде болот өтө мындай чарчап турган учурдачы. Бирок мен ойлойм да, аны деле мындай жаман көрбөй, бул дагы бир өзүнчө бир ырыскы болуш керек. Себеби канча бут кирсе ошончо кут кирет деп, бунун да жакшы жагы бар да. Анан албетте жакшы тосконго аракет кылабыз. Кээде болот учурлар, концерттер чыгып калган учурлар болот да. Андай учурда апамдар өздөрү эптеп, аба эптеп бир нерсе болуңуздар деп тапшырып анан кетем да. Анан бирок кандай десем, негизи жакшы да. Конок тоскон менимче жакшы болуш керек. Бул кыргыздын илгертен келаткан бир салты болуш керек да. Мисалы мурун айылдарда деген кирип чыккан, бирөө айылдан бирөө келиптир десе, деп эле шагырап барчу эмес беле. Азыр деле ошондой да, мен анткени тайнемдикинен улам билем, биз мисалы айылга барсак эле конок эле кошуналар эле шаардан неберең келиптир, анан бул келиптир деп эле шагырап калышат да. Анан бирок шаарда бир аз ага салыштырмалуу бир аз азайып калган десем болот да. Бирок ошол эле учурда баары бир келип турушат. Келип турган бул дагы менимче жакшы, мындай сый көрсөтүп, биз дагы мисалы барып калган учурда сый көрүп дегендейчи. Бул негизи кыргыздын жакшы салты деп эсептейм да. Түшүнүктүү. Залина айым, биздин телекөрүүчүлөр да таңкы пирамидага конокко ким келет экен деп аябай күтүшөт жана келген конокто сүйүнүп, тосуп алышып, бизге эмне кылып берет экен деп күтүшөт. Биз билебиз, сиз бизге кыяк менен келгенсиз. Бизге бир жагымдуу чыгарма чыгарып берсеңиз, сизден мына ошону суранып кетели. Жакшы болот. Көрүүчүлөрүбүз да күтүп калган учуру. Анда эмесе сиздерге Саид Бекмуратов атабыздын Жол жүрүш деген чыгармасын аткарып берейин.
Баракелде. Сонун ал эми бизге WhatsApp экранда турган биздин WhatsApp каналыбыз аркылуу көптөгөн каалоо тилектер жана суроолор келүүдө. Биз четинен мыктыларын тандап узатканга жетишип калалы. Аягы 57 менен аяктаган абоненттен келиптир. Саламатсызбы, Зарина эже? Кандайсыз? Маанайларыңыз кандай? Сиз кичинекей кезиңизден эле музыканы жакшы көрчү белеңиз, кыякты кантип чертип калгансыз дейт. Рахмат сурооңузга. Ооба, кичинекей кезден эле тартып келем. Бул кыякты тартат деп айтат да. Анткени биз бул жазы да. Анан көп негизи эле музыканттар деле, музыканттар чөйрөсүндө деле ошо эми биз көнүп калганбыз да, чертип беребиз депчи. Анан ошого көнүп калып, бул комузду мисалы чертет да. Ал эми мунусу тартат, жаз менен мындай тартат да. Кыякты 9 жашыман бери тартып келем. Музыкалык атайын мектеп бар, Мукаш Абдыраев атындагы мектеп бар. Ошол жерге барып тапшырып 9 жашымда ата-энем алып барып тапшырткан да. Анан ошондон бери эле буюрса бүгүнкү күнгө чейин үйрөнүп келатам десем болот. Токтобостон мындан кийин дагы үйрөнө берем. Себеби музыкада, чыгармачылыкта жалпысынан дайыма изденүү керек да, изденип өзүңдү мындай жаңы нерселерди үйрөнүп, дайыма үйрөнүп туруш керек да. Ошондо менимче адам баласы мындай өсө берет болуш керек, акырынданчы токтоп калбаш керек да. Анан бул мектепке барып негизи кыякты тандап калышымдын чоң себепкерлери бул менин ата-энем. Себеби атам да өзү мындай үйүбүз музыкалык жакка абдан жакын десем болот да. Атам өзү комузда чертет. Анан кыякты болсо мурун мындай угуп жүргөн болсом, ошо мектепке барып тапшырганда анан эң биринчи жолу ошондо кыякты көргөм да. Ошо музыкалык бөлүнөт да, комуз эмес, кыяк. Эмне үчүн кыякты? Эми жакса керек деп ойлоп коем. Эми анда деле анда мен кичирээк экенмин. Балким ошол менин ички жан дүйнөмдө ушундай кыякка болгон кызыгуу болсо керек. Себеби буга чейин көрө элек болсом, үнүн угуп жүрсөм кандай аспап болду экен деп ойлоп коем да. Өзүм деле так мындай айта албайм да, кени кичирээк болуп. Анан дагы ойлоп коем, эгер ата-энем ошол убакта барып тапшыртпаса, балким мен азыр жөн башка бир кесиптин ээси болмокмун деп ойлойм да. Анткени негизи ошо ата-эненин эң алгач ошону байкап, баланын музыкага шыгын, кызыгуусун байкап, анан алып барган бул менимче бүгүнкү күндүн жана ийгиликтердин дагы бир башаты болуш керек дейм да. Сөзсүз түрдө. Ал эми азыркы учурда башка аспаптарда ойнойсузбу? Башка аспаптарда ойнойм, комузда да ойнойм. Ошо комузду эң алгач атамдан үйрөнгөм. Анан кийин биздин ошо эл артисти, СССРдин эл артисти Самара Токтакунова эжекебиз бар. Ошол эжебизден дагы сабак алдым. Андан тышкары жыгач Оз комуз, Темир Оз комуз, фортепианода ойнойм. Фортепианода биз мисалы мектепте канча жыл окудук, 11 жыл окудук. Кыяк менен бирге параллельно ошол фортепиано аспабы дагы сөзсүз түрдө кирчү да. Аны дагы жакшы өздөштүрдүк. Андан тышкары кыяктын дагы бир түрү бар, прима кыяк деп аталат. Анда дагы ойнойбуз. Жакшы. Азаматсыз аябагандай көп кырдуу, демек кесипкөй музыкант деп айтсак болот сизге. Бизге аябай көп каттар келди, 158. Ай. Болжол менен баарын окуп жүзүнө жетишесизби?
анчын дагы 1 саат кошушубуз керек эфирге. Эфирден сырткары биз Залина айымга окуп бергенге аракет жасайбыз. Ардактуу телегөрүүчүлөр, сиздердин каалоо тилектерди. Залина айым, негизи сиз менен дагы да болсо сүйлөшүп отурууга даярбыз, бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт экен. Сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Таң эрте келип биздин телегөрүүчүлөргө музыкалык кызыктуу маек куруп бергениңиз үчүн. Чоң рахмат сизге. Сиздерге да рахмат. Ушинтип таң эртеден чакырып конокко бизди элибиз менен чогумдай түз байланыштырганыңыздар үчүн рахмат. Азыр буюрса да окуйт болушубуз керек. Шашпай эфирден чыкканча анан буюрса эмкиде дагы бир 1 сааттык 2 сааттыкка келет окшойт. Албетте дагы сизди күтүп алууга даярбыз. Ал эми ардактуу телегөрүүчүлөр, канча убакыт өтүп кеткенин биз да байкабай калдык. Кызматыңыздарда Алина Бегалиева жана мен Амирбек Исмаилов болдук. Эртең сиздер менен биздин кесиптештер жолугат. Ал эми биз сиздер менен жума күнү кайрадан жолугабыз. Сиздер менен коштошпойбуз. Азыр Ооба, күнүңүздөр жакшы